Assalamu alaikum достор, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн өзгөчө аябай даамдуу болуп чыккан көпчүлүктүн сүйүктүү торту Наполеон тортун жасайбыз. Аябай даамдуу, кытырлак болуп чыгат жана башка рецепттерден өзгөчөлүгү бул рецептте сливочный масло кошулбай жасалат. Ошондуктан сөзсүз түрдө видеону өткөзбөй аягына чейин караңыздар. Эң эле бизге биринчи ушундай un керек болот жана 4 жумуртканын сарысы жана сметана керек болот. Сметана 20-30% болушу керек. Чоңкур идишибизге унду салып алабыз, анын артынан сметана салабыз жана жумуртканын сарысын кошуп, жакшылап камырыбызды илеп алышыбыз керек. Камыр мына ушундай өтө каттык эмес, өтө жумшак эмес, орточо болушу керек. Эми буну бетин жаап 10-15 мүнөттага тыныктырып коебуз. Формасына келтирип жана 7 бөлүккө бөлүп алабыз. Эми бөлчөктөргө бөлүп алган камырыбызды мына ушундай кылып ундап, жуука кылып жайып чыгабыз. Камырдын жукалыгы мына ушундай болушу керек. Эми алдын ала кызып турган духовкада бети кызарганча бышырып алабыз. Мына ушундай кылып кождордун бардыгын бышырып алдым. Эми кремин даярдайбыз. Кождор бир аз муздагандан кийин кремдерин сүйкөп чыгабыз. Крем үчүн бизге сливочный масло 82% жана сгущенка керек болот. Сливочный маслону биринчи салып алып, чоңкур идишибизге андан бир аз миксерлеп алгандан кийин сгущенканы кошуп, андан кийин дагы жакшылап миксерлеп алабыз. Крем даяр болду. Эми торту кураштырып баштайбыз. Торту өзүңүздөрдүн каалооңуздар боюнча ушундай формага жыйнасаңыздар болот, болбосо жөнөкөй деле өзүн формага жок эле кураштырып чыксаңыз болот. Мен биринчи азыр торттун астына бир аз крем сүйкөп алам жана андан кийин биринчи кождорду салып кураштырып баштайм. Четиндеги ашыкча кождорун сындырып алабыз дагы. Торт даяр болгондон кийин бетине иштеткени алып коебуз. Мына ушундай кылып бардык кождорду салып жайгаштырып чыгабыз.
Корждор аябай кытырлак болуп чыгат. Мына ушундай кичине эле үстүнөн басып, ушундай кармап койсоз сына турган болуп чыгышы керек болот негизи. Аябай сонун болуп чыгат коржо. Мына ушундай кылып даярдап алдык. Эми холодильникте 6 саат болбосо 10 саатка коюп коюшубуз керек. Ошондон кийин даяр болот. Андан кийин бетин дагы жана калып калган корждор менен бетин ушундай кылып кооздоп чай ичсек болот. Аябай даамдуу болот. Жолдошуңуз аябай кубанып, сүйүнүп же жакындарыбызды мына ушундай таттуулар менен кубантып жүрө берели. Сөзсүз түрдө рецептти жасап көрүңүздөр жана жакса комментарийге ой пикир калтырып, каналыма катталып, лайк басып коюңуздар. Ошондой эле достор, менин каналымда көптөгөн таттуулардын, бекер мастер-класстардын жана пайдалуу маалыматтарды көрө аласыздар. Сөзсүз түрдө каналыма кирип, дагы башка видеолорду көрсөңүздөр болот. Сиздер менен болгон Жайнагүл, сиздер менен коштошпоймун. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкүнчө.